Апа, кандайсыз? Содаңыз кандай башталды? Сода жакшы болот, акырын-акырын суук болот. Пачын кылдыңызбы? Бачан кылдым азыр. Жакшы. Биз өткөн жылы ушул буудайдын түшүмү аз болгонун байкадык да. Анан ошол буудайдын түшүмү аз болгону нандын баасына кандай таасир этти? Ошо сизден сурап көрөлү деп атабыз да. Кымбат, быйылкы жылы кымбат болуп атат. Элдин алганы деле азыраак болуп калды. Нанды азыраак алышып, аз-аздан алышып неметип атышат. Баалар түштү деп телевизордон айтып атат, чынбы? Кампадагылар түштү деп атат. Бизден он алган нандын ээлери түшпөй атат. Баалар мына азыр 100 сомдон сатабыз. Ким алат? Эч ким албайт. Калп калып атат. 10 тоннан сата албайт азыр. Местабыз кымбат. Түшпөй атат местандагы. Булар местага чыгарып да бербейт. Ар бир нанга 2 сомдон отуруп калдык биз. Суукта карасак көчөдө турабыз. Баягы өткөн жылы бир un кымбаттады эле го Казакстандан келбей. Ошондо көтөрүлгөндөн боюнча түшкөн жокпу? Ошонун боюнча түшпөй койду да булар. Түшпөй атат. Төрөбаев болсо түштү, өз калпына келди. Аны муну деп атат. Просто неме кайрылбай атат да бизгечи өкмөт. Бизди билбей атат. Моңордуна бурун 15 сомдон берчиле. Азыр деген 21 сомдон берет. Бизге. Биз 25 сомдон сатабыз. Кандай муну граммын карасаң 150 граммда чыкпайт мына чоң кыз. Элдин көйгөйү кара, кыйналгандар зорго алып тойбой атат да буга. Каранан алып атышат айласыздан. Мун деле түшпөй атат баалар. Бизде ошол өзүдө чыгат го. Ундар өтө кымбат деп бизге кымбат берет. Мына достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул жакта азыр 20 жылдан бери нан саткан Гүлайым апабыз айтып атат. Нандын баасы өткөн жылы ошол 10 сомго кымбаттаган боюнча түшө элек деп. Анын себебин набайчылар ушундай кымбат алып келип атыптыр. Набайчылар болсо өз кезинде un кымбаттады деп айтып атышат. Ош базары бул Бишкектеги эң чоң базарлардын бири. Бүткүл Борбор калааны багат десек деле болот. Анткени бул жактан биз азык-түлүктөн баштап кийим-кечек, майда-чүйнөнүн баардыгын таба алабыз. Жогоруда биз азык-түлүк саткан эжелер менен сүйлөшүп көрдүк, абалар менен. Алар нандан баштап этке чейин баардыгы өткөн жылы кымбаттаганын айтышты. Эмнеге мындай болуп жатат? Азык-түлүк бааларынын кымбатташына кандай факторлор таасир этет? Негизи эле келе жаткан жылы баалар өсүшү мүмкүнбү? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда биз жооп издейбиз. Медиа хаб менен калыңыз. Кыргызстанда өткөн жылы буудайдын түшүмдүүлүгү кескин түшүп кетти. Түшүм мурдагы жылга салыштырмалуу 25%га аз алынды. Ал эми арпаныкы 30%га кыскарды. Өлкө буудай менен өзүн 67%га эле камсыз кыларын эске алганда, буудайдын түшүмдүүлүгү тескерисинче жогорулашы керек эле. Анткени жашоого эң керектүү болгон азык жетиштүү камсыздалбаса, азык-түлүк коопсуздугу сакталып жатабы деген суроо жаралат. Ал эми арпа малдын тоюту, тоют кымбаттаса, анын артынан эт жана башка азык-түлүк да кымбаттайт. Мурда кандай болгон? Мол түшүм мындан 10 жыл мурда жыйналган. Анда Кыргызстан 819 000 тонна буудай алган. 2021 жылы кургакчылык менен суунун тартыштыгынан түшүмдүүлүк 2 эсеге азайган. Ошондо эсиңизде болсо, азык-түлүк баасы кымбаттаган эле. 2022 жылы буудай көбүрөөк жыйналып, кийинки жылы түшүмдүүлүк дагы түшүп жатпайбы? Эми кошуналардыкын карап көрөлү. Өткөн жылы кошуна Казакстанда дагы буудай 26%га аз алынды. Анткен менен Тажикстан мурдагы көрсөткүчтөрдү сактап кала алса, Өзбекстанда түшүм башка жылдарга салыштырмалуу мол болду. Рекорддук көрсөткүч десек да болот. Өзбекстан өткөн жылы 8 миллион тоннадан ашык дан азыктарын жыйнап алды. Мунун сыры эмнеде? Өзбек бийлиги 2022 жылы жаңы алынган буудайдын сортторун эккен. Мына ошолор жагымсыз табигый шарттарга, айрым ооруларга керек болсо, кургакчылыкка да туруштук берген. Өзбекстан буудайга өзгөчө көңүл бурат. Жаңы сортторду алууга атайын каражат дагы бөлөт. Кыргызстан буудайды өзүнө жеткидей көлөмдө өстүрө албайт. Жетишпегенин Казакстан менен Орусиядан сатып алат. Эгерде Казакстанда дагы түшүмдүүлүк аз болсо, бул жагдай Кыргызстанга да таасирин тийгизип, ундун кымбатташына алып барышы мүмкүн. Нан кымбат болсо, анын артынан өсүмдүк майынын, эт, сүт, жумуртканын дагы баасы өсөт.
Буудайдын импортунан Кыргызстан баш тарта албайт. Себеби өлкөдө өстүрүлгөн буудайдын клейковинасы аз, бул деген чөйл чактыгы аз дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан набайканалар көбүнчө казак унун аралаштырып нан жабат. Ата мекендик ун комбинаттары болсо кыргыз буудайы менен сырттан алынып келинген буудайды аралаштырып ун жасайт. Казакстан менен Кыргызстандын бийлиги начар түшүмдүү аба ырайына шылтоолоду. Казак министри Айдарбек Сапаров өткөн жылы жаан-чачын көп болгонун айтса, Кыргызстандын айыл чарба министринин ордун басары Майыл Алиаскаров кургакчылыкты дагы кошо кетти. Себеп дегенде былтыр кургакчылык болду, суунун тартыштыгы болду. Андан сырткары дагы өзүңүздөр билесиздер, бул Ысык көлдүн 2 районунда мөндүр уруп кеткен учурларыбыз болду. Чүйдүн ылдыйкы зоналарында Панфилов, Сокулук, Жайыл, Москва райондорунда дыйкандарыбыздын түшүмдөрүн мөндүр уруп кеткен учур ошол да өзүнүн таасирин тийгизди. Кыргызстан өзүн өзү буудай менен камсыз кылыш үчүн кеминде жылына 800 000 тонна буудай өстүрүшү керек. 2023 жылы мунун жарымы гана жыйналды. Буудай азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылган продукциянын катарына кирет. Андан сырткары бул тизмеде картошка, мөмө жана жер жемиштер, кумшекер, өсүмдүк майы, сүт жана эт азыктары, жумуртка бар. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча атайын мыйзам бар. Ага ылайык өлкөдө тамак-аш жетиштүү болушу керек. Ошондой эле азык-түлүк коопсуз, адамдын рационуна керектүү азыктарга бай болушу шарт. Андан сырткары баасы да элдин айлыгына, пенсия пособиясына жараша болуп, мындайча айтканда, адамдардын курсагы тоюшу керек. Ачкадан эч бир адам өлбөшү керек. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму Кыргызстанда 300 000 адамдын курсагы тойбойт деп белгилейт. Ал эми Улуттук статистика комитети берген маалыматтан жакырчылык азайбай жатканын көрүүгө болот. Кыргызстанда 2 333 000 адам жакырчылык чегинде жашайт. Мунун жарымы балдар. Тамактануунун сапаты начардыгынан өлкөдө аялдар, балдар, кош бойлуу аялдар арасында темирдин жетишсиздиги, анемиясы азайбай келет. Ошондой эле 5 жашка чейинки 10 баланын биринин өсүүсү кечеңдегени байкалат. Муну мен ойдон чыгарган жокмун. Мындай фактылар 2019-2023 жылдарга Кыргыз Республикасында азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу программасында айтылат. Азык-түлүк коопсуздугу тууралуу Кыргызстанда коронавирус пандемиясы катталганда сөз кыла башташкан. Чек аралар жабылып, өлкө калкты канча бир убакытка тамак-аш менен камсыз кылышы керек болгон. Ошондо ортодо чайкоочулар пайда болуп, дүкөндөрдө ун, кумшекер, өсүмдүк майы табылбай калган. Дүйнөдөгү геополитикалык абалды эске алуу менен февралдын башында Жогорку Кеңештин депутаттары азык-түлүк коопсуздугу тууралуу мыйзамдын аткарылышын иликтеген комиссия түзүштү. Өзүбүздүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында өзү айдоо аянттарын кеңейтүүнү пландаштырып турабыз. Эгер 300 000 гектарга чейин жеткире турган болсок, өзүбүздүн толук ошо дан азыктарына болгон буудай улам муктаждыктарды жабабыз деп ошол пландын үстүндө иштеп атабыз. Азыркы учурда жалпы мен жана айтып атам 240 000 гектар болуп атат. Эгер 300 000 гектардын аянтын кыла турган болсок, бул этап менен биздин планыбызга койдук. Өзүбүздө азыр учурда 70-80% жаап атабыз. 100% жапканга чейин аракеттин үстүндө иш алып барып атабыз. Унга болгон переходящий остаток деп коебуз. Бул 49 800 тоннаны түзгөн. Бул башка мурдакы жылдагыдан бизге калдык болуп эсептелет. Ал эми орто физиологиялык норма бир адамга 115,3 килограммды түзөт. Эгер баягы муктаждыкты алып карай турган болсок, 778,200 тонна ошо дан азыктары бизге талап кылынат. Айдоо аянттарын кеңейткени менен суу тартыш болсо, мол түшүм алуу реалдуу эмес. А суу эмнеге жетишпейт? Кыргызстан суунун башында турганы менен эмнеге суу тартыш деген суроону ар бир кыргызстандык өзүнө берип көрсө керек. Биздин эми республикабыз өзүңүздөр билесиздер, бул суунун топтолуучу толук мүмкүнчүлүгүбүзгө ээ региондо турабыз. Биз бардык суулардын запастары биздин тоолорубуздан топтолуп, биздин өзүбүздүн аймагыбызга чогулат. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө биз өзүбүздө топтолгон суунун бардыгын 100% өзүбүз иштете албайбыз. Биз коңшу мамлекеттерге дагы бергенге милдеттүүбүз. Ал эми эки мамлекеттер ортосундагы келишимдин алкагында ошол бергенге дагы милдеттүүбүз. Бирок быйылкы жылы былтыр өзүңүз билесиз миллиарддаган акча ошо суу ирригация тармагына өкмөт тарабынан берилди. Быйыл 2 миллиард 200 миллион сом ошо акча каражат ошо суу ресурстарын ошо ирригацияларды жакшыртуу тармагына берилип бөлүндү. Көптөгөн суунун баягы жеткирүүдө потеря деп коебуз, коромжого учурап келет.
биздин дээрлик 30-40% суубуз дыйкандарга жетпей, баягы коромжого учурап келген. Ошолорду коромжону кыскартуу максатында ошо ирригациялык каналдарды тазалоо, аларды бетондоо иштерин да жүргүзүп, ушу быйылкы жылга пландадык. Ал эми мурдагы айыл чарба министри, ММ ассоциациясынын жетекчиси Тилек Токтогазиев Кыргызстан айрым айыл чарба азыктарын өзү өстүрбөсө да соодага шарт түзүү менен азык-түлүк коопсуздугуна жетсе болот дейт. Анткени ошол эле Дубайды алайлы, ошол эле Сингапурду алайлы, ошол эле башка дагы мамлекеттерди алайлы. Ал жерлерде көп учурларда эми алардын мисалы үчүн чөл болуп атса, эмнени өстүрмөйгүлө. Бирок азык-түлүк коопсуздук жагынан аларда биздикине караганда жогорураак турат. Жакшыраак коюлган да. Эмне менен коюлган? Соода менен эле. Эгерде бизде жөн эле туура ошо соодага жакшы шарттар түзүлүп берип койсо, ошол эле Россияда арзаныраак чыгып атабы? Бияка кампага алып келип, камсыздап коюш керек. Менин жеке позициям боюнча бүт баарын өзүбүзгө өстүргөн кереги деле жок. Анткени биз андан көрө өзүбүздүн көбүнчө жерлерде жана кымбат баалуу продукцияларды өстүрсөк, бул экономикалык өсүшкө алып келет. Элеттеги элибиз бай болот. 1 гектардан будайдан мисалы үчүн $200-300 арам тапсаң, сен ошол эле Кулпынайда отурсаң, 1 гектардан $20,000 таза тапсаң болот. $200 анан $20,000. Ортосунда 100 эсе айырмак болот. Ошол бир эле жер, ошол эле аянт. Бирок эмнегедир айырмасы 100 эсе болот да. Кулпынай сууну көп талап кылабы? Кулпынай сууну көп талап кылат, бирок аны Кулпынайды андай бул кымбат баалуу болгондуктан жана тамчылатып сугаруу система коюлат. Сөзсүз түрдө көп учурларда коюлат. Демек тамчылатып сугаруу системаны коюлгандан кийин керек болсо Кулпынайга мындай башка бир жер жемиштерди өстүргөнгө караганда азыраак суу кетип калат. Анткени тамчылатып сугаруу система коюлган. Кымбат баалуу продукция өстүрүлүп атканда жаңы технологияларды киргизгенге жеңилирээк болот. Бир дагы мамлекет региондо биз менен мөмө тармакта ягда болсо жагынан конкурент боло албайт. Мамлекет бизнестегидей эле ар бир мамлекет өзүнүн нишасын табыш керек. Мурдагы министр чын-чынына келгенде буудайдын түшүмдүүлүгү тууралуу берилген расмий маалыматтар чындыкка дал келбеши мүмкүн дейт. Анан мен кээ бир райондук башкармаларга барып айттым, мына силердин отчетуңар боюнча монча гектар дан азыктарга эгилиптир депчи, берилиптир. Анан ошол аянттарды, ошол талааларды көрсөткүлөчү дедим. Жүрүп эле чогуу эринбей көрүп келели десем, ошентип айтып башты. Шеф, кечирип коюңуздар, бул жөн эле жалган маалымат депчи. Жылда ушундай жалган маалыматты жазып беришчү экен. Кийин болсо ошонун баары чыкканда, эми бул азык-түлүк коопсуздук дегенде бул оюнчук эмес да. Кургакчылыкка эмне себеп болуп жатат? Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун маалыматы боюнча Кыргызстанда температура жок эле дегенде 2 градуска жогорулаган. Дүйнөлүк банктын изилдөөсүндө келечекте Борбор Азия башка региондорго караганда көбүрөөк ысыйт деп божомолдонот. Аба ырайынын өзгөрүшү мөңгүлөрдүн ээришине да таасирин тийгизип, региондо суу ресурстарынын жетишсиздигин шарттайт. 2019-жылы Кыргызстан климаттын өзгөрүшү боюнча Париж келишимин ратификациялаган. Бул келишимге 200 өлкө кол койгон. Анын башкы максаты алдыңкы 100 жылдыкта жердин орточо температурасын +2 градустан ашырбоо. 2021-жылы Глазго шаарында буунун климаттын өзгөрүшү боюнча 26-чы конференциясында президент Садыр Жапаров Кыргызстан атмосферага бөлүнүп чыккан парник газдарынын көлөмүн 44%га кыскартат деди. Парник газдарын негизинен көмүр кычкыл газы түзөт. Кыргызстанда көмүр кычкыл газынын 60% жылуулук тармагына туура келет. Мисалы Бишкекте ТЭЦ, жаңы конуштар кышы менен көмүр жагат, борбор ышталып эле калат. Президент Садыр Жапаров дүйнө коомчулугуна кайрылып, Кыргызстан тышкы карызын жашыл демилгелерди ишке ашыруу менен төлөп берсе кандай болот деген сунуш киргизди. Өлкө башчысы энергетикалык объектилерди жана ГЭСтерди курууга Кыргызстан карыз болгон өлкөлөр жана каржы институттары катыша алмак деди. Өлкөнүн тышкы карызы $4,5 миллиард чамалайт. Кыргызстанда 10 миңдей мөңгү бар.
Өлкөдө Борбор Азиядагы суу ресурстарынын 45% жайгашкан 2018 жылы окумуштуулар мөңгүлөрдүн каталогун түзүшкөн, ага ылайык 70 жылда мөңгүлөрдүн аянты 16%га кыскарган. Кыргыз гидрометеорология агенттигинин мөңгү изилдөө жана кар көчкү бөлүмүнүн башчысы Султан Белеков мөңгүнүн эришине адамдык фактор да таасир этип жатканын айтат. Климат өзгөрүп, суу аз болуп жатат, климат өзгөрүп, түшүмдүүлүк азайды деген бул экинчи орунда турган маселе болуш керек да. Сууну максаттуу пайдаланып жатабызбы? Сууну бөлүштүрүү туура болуп жатабы? Бул биринчи орунда маселе болуш керек. Мунун үстүнө биздин өкмөт иштеп жатат азыр. Сууну бизде суу сактагычтарда сууну пайдалануу күнүнө суткалык чыгымы канча болуш керек, айлык чыгымы канча болуш керек, канча агып чыгыш керек, ошолорду катты көзөмөлгө алыш керек. Кыргызгидромет берген божомолдорго таянып, биз ошого жараша суу сактагычтардан чыккан сууну рационалдуу пайдаланыш керек. Ошол чоң маселе. Ал эми сиз жогоруда айтып өткөн климаттын өзгөрүшү, алардын ушул айыл чарбага тийгизген таасири, энергетикага тийгизген таасири Кыргызстандын аймагында мааниси бар, бирок өтө чоң эмес да. Эң биринчи биздеги чоң маселе ошолорду рационалдуу, максаттуу пайдалануу болуп атат. Суу системаларын куруу, калыбына келтирүү, суу сактагыч жасалма көлдөрдү куруу иштерин азыр күчөтүп, мамлекет тарабынан каттуу тапшырмалар берилип атат. Ошолор ишке ашса, суу тартыш маселеси жоюлат деген жеке менин көз карашым. Жаман нерселерди, химия, пластмассаларды өрттөбөш керек, былгабаш керек, кыйбаш керек деп койду. Мына ушундан башташ керек. Жарандар. Мамлекеттик деңгээлде башка иш-чаралар уже каралган, стратегия түзүлгөн. Экосистема деген бул бир бүтүн система да. Эгерде бир токойду кыйдыңбы, башкасына таасирин берет. Эгерде жерди кастыңбы, мисалы эң жөнөкөй эле, бир жер талкаладыңбы, башкасына зыян тиет, ушул сыяктуу да. Белековдун айтымында суу азайса, коңшу мамлекеттерге чоң сокку болот. Анткени Кыргызстан суунун 20%-ын гана өзү пайдаланат. Калганын Казакстан менен Өзбекстан колдонот. Ордуна Казакстан ирригациялык объектилерди оңдогонго жардам берсе, Өзбекстан акча бөлүп турат. Казакстан мамлекети Кировка суу сактагычтан агып чыккан суунун көпчүлүк пайызын ошо Казакстан колдонот да. Анан кийин 2023 жыл кандай чоң маселелер болгон суу тартыштыгы боюнча, ушу Талас дарыясы боюнча айтып кеткен. Талас дарыясынын узундугу 66 чакырымга жетет. Ошонун 70%ы бул Казакстан мамлекетине тиешелүү да, узундугу дарыясынын. Бул деген ошол Талас бассейниндеги сууну эң көп пайызын казактар пайдаланат деген түшүндүрөт. Ал эми Чаткал дарыясынын мындайча айтканда 99%-ын ошо өзбек мамлекеттер пайдаланат азырынча. Нарынды билесиз, Кара дарыяны билесиз. Кара дарыя түз барып туруп Кемпирабадка куят, Кемпирабадтагы сууну ким пайдаланат, аны жакшы билесиздер, өзбектер пайдаланат. Ошон үчүн аларга бул өтө маанилүү да. Ошон үчүн суу ресурстарына баа берүү, аларды көп жылдык божомолдоо биздин кошуна мамлекеттер менен болгон биздин алака мамилени бекемдейт да. Кыргызстанда сууну ресурс катары караш керек деген ой пикирлер калыптанууда. Суунун ар бир кубун сатыш керек дегендердин катарында Тилек Токтогазиев бар. Токтогул суу сактагычын алат. Ошол жакта калып айтпасам 27 000 гектар суунун болгон бир жерди сууга каптаттырып, анан ошол жакка суу сактагыч салынган. Эң негизги бенефициар Өзбекстан менен Казакстан. Алардын дыйкандары. Ооба, андан тышкары биз энергетика үчүн колдонобуз, өз үчүн, бирок негизги бул Өзбекстан менен Казакстанга советтик доордун учурунда алардын дыйкандары үчүн жасалган. Бирок биз ушул 27 000 гектар жерден канча жылда продукцияны өндүргөнгө мүмкүнчүлүк бар эле. Суу деген азыр ресурс катарга алып алыш керек. Эгерде азыр бул Кыргызстандын кызыкчылыгы дагы, бирок биринчи кезекте Өзбекстандын да, Казакстандын да кызыкчылыгы. Биринчи кезекте алардын кызыкчылыгы. Анткени эгерде азыр алдын ала ушул саясатка өткөргөнгө булар мындай барышпаса, кийин бул экономикалык маселеден саясий маселеге айланып калышы мүмкүн. Кийин бул баа жеткис бир ресурска айланып калат. Анан буякта бул согуш менен гана чечиле турган маселе болуп калышы мүмкүн. Ал эми суу ресурстары кызматынын директору Алмазбек Сокеев кошуна мамлекеттерге жаңы сунуштар берилип, сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтат. Ошондой эле ал дыйкандар баарына даяр болушу керек дейт. Вот мы с Узбекистаном, допустим, уже обратились. Есть совместная заявка по восстановлению Касансанского водохранилища. Тоже здесь мы не будем твое, мое, мы положим
хотим получить грант и отремонтировать. И также мы говорим нашим соседним Казахстану, давайте вместе обращаться в какие-то банки и совместно их эти сооружения содержать. Мөңгүлөр эрип жатканда Борбор Азия калкынын саны туруктуу өсүп жатат. Адамдын саны көбөйө берсе, айыл чарба азыктарына болгон суроо талап дагы өсөт. Ат үшүн мол болуш үчүн албетте суу керек. Суу тартыштыгы канткенде чечилет. Суунун башында турган Кыргызстан суу ресурстарын кантип пайдаланышы керек? Дыйкандар быйыл суу кандай болот деген көйгөйдөн качан арылат? Оюңузду комментарийге жазыңыз. Бул видеону бөлүшүңүз. Берүүнү мен Эльвира Султанмурат кызы даярдадым. Көрүшкөнчө.